Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Караңгы доордогу, жахилиядагы кадамдар. Кыргызда айткандай, караңгы элге капырдагы молдо. Эгер адам акыйкатты билбесе, жеп ичип күнүмдүк турмуш менен алек болуп жүрө бере турган болсо, өзүнүн динине, келечегине, акыретине бара турган жолду аныктап тактабаса, ошол жактан бир убакытынан насип кылып бөлбөсө, акырындап адам билген нерсесин унутуп, бараткан жолунан адашып, акыйкатты билбей, баардык нерсени аралаштырып, адашып кетет, Алла сактасын. Ошон үчүн адам бул дүйнөдө да жашаш үчүн эмгек кылып, чуркап, аракет кылгандай эле түбөлүктүү бара турган жагына дагы кам көрүп, жакындап бараткан жагына кадамды тосуучу, үзүп салуучу, ошол жолдон тайдырып салуучу жолдорду билиш керек. Адам өткөндөрдөн сабак алыш керек. Мына бул бизге чейин канча деген, нечен деген доор кылымдар өттү. 50 жылда эл жаңырып, 100 жылда жер жаңырып. Бирок канча деген адамдарды кайдыгерликтин айынан илимден жүз буруп, акыйкатты билбей, Алла сактасын, караңгылыкта өтүп кетти. Адамга шылтоо жок. Айрыкча азыркы заманда мүмкүнчүлүк бар. Мындай илим алууга, угууга мурунку доордо азыркыдай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошон үчүн биз бул күндөргө да суралабыз. Бул бөлүмдө чындык менен акыйкатты аралаштырып, бир карасаң сүйлөгөнү чындык чыгат оозунан, бир карасаң ошол чындыкка каршы амалы, каршы сөзү бар. Ушундай топтогу адамдар бар. Мурунку доордо дагы Аллахка, Аллахтын элчисине каршы чыккан адамдардын башын айландырууга ушундай бир кадам болгон. А эгерде жалаң эле жалган менен жүрө бере турган болсо, аны баардык карапайым адамдар туура эмес жолдо экенин билип коюшкан. Анан ошол көпчүлүк карапайым адамдарды адаштырып кетишке ушул жолду колдонгон. Бул чындык менен жалганды камырды жуугандай аралаштырып көргөзүү. Чынды сүйлөп, бирок максаты жалганды жеткирүү. Чындыкты сүйлөп, аны менен жалганды көздөө. Шейх Фаузан Хафизахулла айткандай, эгерде жалган өзүнүн гана алып келе турган болсо, эч ким кабыл кылбайт эле дейт. Ал эми акыйкат менен жалганды аралаштырып алып келген болсо, алысты көрбөгөн карапайым адамдар, айырмалабаган мусулмандар бул чындык айтып атпайбы, жакшы нерсени эле көргөзүп атпайбы, жакшы нерсени айтып атпайбы деп чаташып, чындык жерин кабыл алам деп, ал адамды дагы улантып угуп туруп, бир чындык угам деп, адан жети жалганды, жети адашууну өзүнө Алла сиңирип алат. Ошон үчүн илим ээлери, аалымдар, уламалар ошондой нерселерди айырмалап элге жеткизип келген. Мына ошолордун моюнда чоң милдет болгон. Акыл ээлери, илим ээлери адамдарга жеткизип, таразалап, тактап, аныктап, ошондой чындыкты сүйлөй калса эле карапайым адамдар шашып кетип, кабыл алып, бул кабыр эле, бирок мына чындыкты сүйлөп атпайбы, мына исламды кабыл алдым деди. Башка дагы амалдарын, кадамдарын кабыл алып, канча деген адамдар тайып кеткен. Ошон үчүн айрыкча ислам өкүлдөрү эмес, сырттагы адамдар бир маалыматтарды алып келгенде, же ошондой бир таанымал эмес, белгисиз адамдар маалымат алып келгенде, шашпастан чындык менен акыйкат тактап, аныктап, сураштырып илим ээлерден ошентип алыш керек. Бул бөлүмдө жахилияда ушул тактикасы болгондойн, ушул жол экен адамдарды адаштырып салышкан. Бул дагы шайтандын дагы жардамы аларга болгон. Карапайым адамдар шашпаш керек. Мына өзүңүздөр деле билесиздер, канча деген кээде ой, баланча деген чоң бир ырчы бар эле, же баланча деген бир адам исламды кабыл алыптыр деп бир Меккеге келип, саякаттай бул умрандай кылып айланып кетип калат. Бул мусулман болду деп, анан карасаң исламга каршы сөздөр сүйлөп жүрөт. Айрыкча азыркы сот тармак, интернет заманында маалыматтарды шашпастан тактап, аныктап, айрыкча мына ушул зарыл азыр. Ислам душмандары, мусулмандарды каралайын дегендер дагы ушул жолдорду колдонот. Бир карасаң чын сүйлөйт,
бирок чындыкка жалгандарды, адашууну аралаштырып, карапайым адамдарды акыйкат жолдон адаштыруунун гана жолу. Мына ушул дагы караңгы доордогу жахилиядагы кадамдардан болгон, Аллах сактасын. Андан кийинки кадам дагы булардын бир кылык жоруктарынан, бул жоруктары Аллахка жаккан жок, ушул менен адашкан. Акыйкатты, илимди билип турса дагы ошол чындыкты жашырып койгондугу. Мурунку китеп ээлери ошентип Аллахтын карына калган, ырайымынан айдалган, чындыкты билип. Бирок эмнеге чындыкты билсе дагы ошону жашырып койду? Эмнеге карапайым адамдарга баяндабай койду деп суроо берет да, ар ким ойлонот. Мунун бир нече себептери болгон. Бир себеби болсо дүйнөгө жетүү максат. Себеби ошол дүйнөнү колдоноюн десе, жанагы келген акыйкаты ошого жетүүгө тоскоол болот же каршы турат. Мындайча айтканда, мисалы, банктар менен кызматташып акчасын көбөйтүүнү көздөп максат кое болгон. Анан кредит арам деп билди. Бирок ошону арам деп айтуудан өзүнө каршы келет да. Банктарга акчаны салып койгон. Мурунку доордо да бул сүткөрлүк болгон. Ошондой эле адамдарды ыраазы кылуу деген маселенин артынан дагы чындыкты жашырган, баяндабай койгон. Канча деп калың элге келип алат. Эгер аларга чындыкты, акыйкатты айтып кое турган болсо, мунун азыркыдай авторитети калбайт. Балким бөтөн болуп, алардан мурункудай болуп төргө отурбай калат. Ошону дагы баардыгын ыраазы кылышым керек мен деп, алардын көңүлүнө карап, ыраазылыгын карап, чындыкты жашырган. Билген илимине каршы кылган. Ошолордун көңүлүн карап. Мисалы, жөөттөрдү мисалдасак, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын келерин билген булар. Эмнеге дегенде, ошол Тооратта, Инжилде кабары келген. Жөнөкөй эле Мухаммад эмес, аны сыпаттап да келген, кандай болот. Анын келген пайгамбарлык миссиясы чын акыйкат экенин билишкен. Ага чейин пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин эле булар бири-бирине айтышып, ошондой келет, бул акыркы пайгамбар экен деп айтып келишкен. Себеби Тоорат, Инжилде келген бул нерселер. Качан пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде алар четке какты. Аллах Таалам Бакара сүрөсүндө 146-147 аяттарында мындай дейт: Аллазина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум ва инна фарикан минхум ла якумунал хакка ва хум я'ламун. Биз китеп ээлеринен, биз берген китеп ээлеринен деп христиандарды, жөөттөрдү айтып атат. Алар акыйкатты ушундай билчү эле, мындайча айтканда, исламды, Мухаммад алейхиссалату вассаламды ушундай билчү эле, кадимки өзүнүн балдарын кандай билген болсо, так ошондой билишкен. Ачык айкын билишкен да да. Бирок ошондой болсо дагы алардын арасынан илимди жашырып, акыйкатты жашырып, билген нерсесин жашырып баяндабай коюшту, ачыктабай коюшту. Ал-хакку мин роббик. Бул акыйкат сенин Роббиңен келди. Фала такунанна минал мумтарин. Деп Аллах Таала мына Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга баяндаган ошол нерсени. Ошондой эле кыбланы дагы өзгөрүшүн билген булар. Кыбланын убактылуу болуп, кийин кайрадан Ибрахим пайгамбардын ошол эле Кааба тарыхын билген, Исмаил пайгамбар менен болгон окуя, Хажар энебиз менен болгон ошол жерден Замзам чыкканын, ошонун баардык кабарлары болгон буларда. Китептеринде болгон бул нерсе. Бирок качан кыбла Кудустан эмес, Меккеге оодарылып кеткенде, анан дагы карыштырып булар ал жерден да баш ийбей койду. Ошентип Аллах Тааланын ырайымынан айдалышты, Аллах сактасын. Ал-Имран сүрөсүндө 187 аятында Алла Таалам айткан. Мындай дейт: "Ва ид ахадаллаху митақал лазина утул китаба латубайюнуннаху линнас ва ла тактумуна." Аллах Таалам илим ээлеринен, мурунку китеп ээлеринен дагы келишимди алды дейт. Бул китепти аласыңар, илимди аласыңар, бирок силер карапайым адамга жашырбай баяндайсыңар. Жашырбайсыңар, катпайсыңар. Бирок булар ооба деп бизге ушул илимди берсеңиз, биз жашырбайбыз, баяндайбыз, ачыктайбыз деп алып, фанабадуху вара адухурим. Алар артына сөздөрүн таштап, келишимдердин тайып каршы турушты дейт.
арзыбаган нерсеге сап салышты Аллахтын сөздөрүн. Алла сактасын. Жанагы айткандай элдин ыраазычылыгы, напсилерине каршы келди, жашоосундагы кээ бир өздөрү айтып алган сөздөрүнө каршы келди. Анан акыйкатты эмне кылыш керек? Жашырыш керек. Көп ушундай аяттарды инналлазина яктумуна ма анзална минал байинат вал худа. Жана ошондой эле биз түшүргөн акыйкатты билип туруп жашыргандар, хидаятты жашыргандар, элдерге биз баяндап берсек дагы, бирок алар жашырып койсо, аларды Аллах таалам лаанат кылат, мындайча айтканда ырайымынан айдашат. Алар наалатка түшүүчүлөрдөн болот дейт. Илаллазина табу, тобо кылып, аслаху, оңдогондор, баяну, баян кылгандар, ай мен берден адашып кетиптирмин. Могу сөздү силерге туура эмес айтып алыпмын. Бул сөзүм туура эмес экен деп ачыктап баяндагандар. Мына ошондойлорго амалым менен оңдолгондор. Алардын тобосун мен кабыл кылам. Мен чындыгында ырайымдуумун, мээримдүүмүн, тобону кабыл кылчумун деген Алла таалам. Ошон үчүн шариятта белгилүү. Жалганды таркатып салган адамдардын тобосу менен жеке адамдын күнөөсүндөгү тобонун айырмалары бар. Жалганды таркатып салган адамдардын тобосунда шарттардын биринде ошол жашырган нерсесин баяндоо, жалган таркаткан нерсесин дагы ачыктап коюу дагы. Анан жөн эле мен тобо кылдым деп бир комнатага жашынып алып баяндап койгон, тобо кылып койгон жетишсиз. Кандай жол менен таркаткан болсо, ошондой жол менен баяндаш керек. Ал эми дүйнө үчүн, бир кызыкчылык үчүн, напсис үчүн, адамдардын назары үчүн деп жашырып, ылайыктап же бурмалап салгандар Алла сактасын. Булар Аллахтан коркпогондор, акыйкатты жашыргандар. Буларга сурак чоң болот. Же болбосо кээ бирөө фитнадан коркот. Муну айтып салсам, мындай болот, тигиндей болот дегендер бар. Эгерде ошо өлүмгө өтө бир коркунучка түшө турган болсо, алардын өзүнүн үзүрү бар Аллахтын алдында дейт шейх. Ал эми кимдин эч кандай тоскоолдугу жок баяндашка. Акатты жөн эле жашырып койгон, өзүнүн каалоосу үчүн, өзүнүн напсиси үчүн же бир кызыкчылык үчүн ошондо эринип баяндабай кое турган болсо, мына ушуларды Алла таалам Куранда айткандай, лаанат алган адамдар, Аллахтын ырайымынан айдалгандар. Аллах сактасын. Мурунку коомдогу илим ээлери, билген адамдардын акыбалы ошондой болгон. Илимине каршы амал кылып, жашыргандар, каткандар, бурмалагандар. Ошон үчүн китманул илм аллади хуа хаятун нас. Илимди жашырып коюу бул чындыгында бул илим адамдардын жашоосу эле, хидаяттагы түз жол эле. Аны баяндабай, ачыктабай жашырып, кээ бирлер болсо кошомат кылып, кээ бир адамдарга жагынайын деп, ошолорго ылайыктап бурмалап салып, арамды адал деп, адалды арам деп, же болбосо бир ырым-жырымга баш ийип кетип, ширкке же унчукпай койгондор бүт ушул баяндабай, ачыктабай калгандар. Бар да ошондой. Азыр дагы Алла сактасын. Канча деген бидаттар чыгып атат, канча деген адашуулар, кабырда айлангандар, илимге кыянат кылгандар, аманатка кыянат кылгандар, жашыргандар, бурмалагандар, өзүнүн авторитетин сактап калайын деп, көп адамдар бир нерсени туура деп алса, ошогону туура эмес деп айтуудан корккондор. Себеби дегенде баягыдай мүмкүнчүлүк болбой калат, баары колдобой калат муну деп анан ошолордун агымына кирип кеткен канча деген адам бар. Илимди түшүнүп алып, ошосуна каршы тургандар. Солих Фаузан хафизахулла айтат, айрыкча илим ээлерине мындай такыр жарашпайт, болбойт унчукпай койгондугу. Эгерде ошону баяндоого, ачыктоо кудурети болуп туруп, адамдарды көрүп турат, адашып аткан, ширкке түшүп аткан, бидатка түшүп аткан, ар кандай ырым-жырымга анан унчукпай отурганы, Аллах сактасын, бул илимди жашыргандыгы. Мына ушундай жол менен мурунку жөөттөр, мурунку адамдардын башчылары Аллахтын ырайымынан айдалган. Ошол кейипти кайрадан кийип, акыйкатты жашырып, билген илимге каршы чыгып, сен жакшы, мен жакшы, тынч адамдар ток жашай берейин. Адамдардын заар сөзүнөн алыс болоюн. Мага кереги жок кызычууну. Курсак ток, кайгы жок, жүрө берейин деген адамдар болуп кетсе, Аллах сактасын, анда баленин үстүнөн бале дейт. Ошон үчүн адамдар жалганда жүргөн болсо, аларды наразы кылып алам, каршы туруп алам деп жалганына унчукпай калып калуу, Аллах сактасын, жакында ал адамдар да наразы болот, Аллах да наразы болот. Аллах наразы эле эмес, каарына түшөт, Аллах сактасын. Термизиде келген хадис
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет: "Ман илтамаса ридаллах бисахатин нас". Кайсы бир адам Алла тааламдын ыраазы кылам деп адамдарды нааразы кылып алган болсо, алардын ачуусуна тийип алган болсо, Аллахтын ыраазылыгын көздөп, жакында Аллах да ыраазы болот, адамдарды да ыраазы кылат дейт андан. Ал эми ким адамдардын ыраазылыгын издеп Аллахтын ачуусун келтирген болсо, жакында Аллах да ачууланат, адамдар да ачууланат. Ооба, убактылуу сен жашырып койгондугуңан ал адамдын напсисине ылайыктуу кылып фатва берип жагынсаң дагы жагынасың убактылуу, бирок ал адам дагы эртеби кечпи акыйкатты билгенде сенин бетиңе түкүрөт. Сен жалган айткан турбайсыңбы? Жашырган турбайсыңбы? Бурмалаган турбайсыңбы? Акыйкат мындай эмес турбайбы деп убагында сени колдоп жылмайып жүргөн адам болсо, кийин эртеби кечпи Алла сактасын, акыйкатты билгенден ал бетиңе түкүрөт, нааразы болот, жалганчы, кыянатчы деп. Эң чоң кыянат Алла тааламдын илимин жашыруу. Эң чоң сараңдык билген жакшылыкты бөлүшпөө адамдар менен. Эң чоң беришендик акыйкатты жакшылыкты билип адамдар менен бөлүшүү. Мына ошентип мурунку коомдордо башчылары, молдолору, илимдүүлөрү арзыбаган акчага, убактылуу дүйнөгө, мансапка, бийликке, адамдардын назарына деп отуруп, заман убакыт деп өтүп кетти. Канча нерселер баяндалбай калды. Ошентип төрдөн кургалам деп жалганды жашырып, мына ошолор бизге үлгү катары тарыхтан тарыхка, кылымдан кылымга айтылып келатат. Ошондой кейипти кийип калбагыла, Алла сактасын. Андан кийинки кадам дагы бир мурункулардын адашууларынан каидатуд долал. Ушуну эстеп калыңыздар. Кимде ким айтса, мага адашуунун эрежесин берчи десе, ар нерсенин эрежеси бар да, ошол эрежени билип же жакшылыкка колдоносуз. Адашып кеткиби жеңил жол десеңиз, эң жеңил жол ушул. Ал-каулу алаллахи би гайри илм. Аллах таалам жөнүндө билбей, илимсиз сүйлөө. Жанагы көбүнчө бир илимден насиби бар алымдарга, дават кылгандарга бул бөлүм болсо, айрыкча карапайым адамдарга да. Көп адамдар Аллах таалам жөнүндө билбей эле билип алгандар көп болот. Ушул дагы адашуунун эрежеси. Сөзүн акташ үчүн, колдош үчүн ар кандай сөздү алып келип, дагы адашууну алып келет. Ошон үчүн билбесе адам сүйлөгөнү жакшыраак. Айрыкча Аллах таалам жөнүндө сүйлөө, билбей сүйлөө бул эң чоң күнөдөр. Кээ бир алымдар айтат, бул ширктен дагы чоң күнөө дейт. Аллах сактасын. Элестетип көрүңүз, ширк деген кандай кечилгис күнөө чоң. Мына ошого тең келген андан да ашкан күнөө. Араф сүрөсүндө 33 аятында Аллах таалам айтат: "Эй Мухаммад, айткын" дейт адамдарга. Менин Роббим арам кылды бузук иштерди, мейли көмүскөдө болсун, мейли сырткы болсун, күнөө болсун, зулумдук болсун, Аллахка шерик келтирүү болсун, ушунун баарын арам кылды. Жана дейт, жана карасаңыздар аягында, "Ваң тaqulu алаллахи ма ла та'лам". Жана Аллах таалам жөнүндө билбей сүйлөөнү дагы Алла таалам арам кылды дейт. Баардык чоң күнөөлөрдүн баарын айтып келип, Аллах таалам жөнүндө билбей сүйлөө. Ошондуктан эч бир адамга болбойт билбей Аллах таалам жөнүндө сүйлөө. Эми бул көбүнчө жана аккамдардан айрыкча, мисалы бул арам, бул адал деген. Келип ойлойт Аллах таалам жөнүндө десе, Аллах таалам сыпаттап, Аллах тааламдын баянын мен билбейм да. Жок, бул жерде шариатты айтып атат. Аллах таалам жөнүндө дегенде шариат деп билиңиз. Бул арам, бул адал, бул болот, бул болбойт. Кээбилер чыгып алып, сот тармактан жүрбөй, мен силерге сүннөттү үйрөтүп берем, муну үйрөтүп берем. Эч кандай ал жакта окуган эмес, хадис эмес, фатва бергендер. Аллах сактасын, бул болот, бул болбойт, бул адал эмес. Мына ушул эң чоң коркунуч нерсе. Аллах таалам жөнүндө кээде билбей жалган айтуу, Аллах тааламга жала жабуу эң чоң күнөө. Дагы бир аятта: "Фаман адламу мимман кадаба алаллах ва кадзаба бис-сидқ изжаа алейса фи жаханнам масва лил кафирин". Ушундан да өткөн чоң залым барбы? Аллахка жалган айткан, акыйкатты жалганга чыгарган. Биринчи адам көрүнүш жалган айтат, анан барып жүрөк ката турган болсо, чындыкты жалганга чыгарып салат. Бар да ошентип канча деген бидатчылар, жана динден тайып кеткендер бир туура эмес нерсени айтып алат, анан мойнуна албайт, анан аны философияга салат, тияка чөйөт, бияка чөйөт, бурмалайт, мен мындай тигиндей дегенде отуруп ошентип көп сөздү сүйлөп алып, анан Аллах сактасын напсисин ойнойт, анан жүрөк караят, мерес болот. Ошо менен ал эми ката кылып алса, ар бир адам ката кылуучу, катадан кайтуу, тоо кылуу, адашса адаштырым, жаңылсам жаңылыптырым, жаңылбас жак болбойт, мүнүлбөс туяк болбойт. Адам болгондон кийин баары ката кылуучунун эң жакшы тоо кылуучулар. Көгөрүп, ар нерсеге кирип, Аллах сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле эч уялган эмес. Канча деген фатвалар суралып келгенде, эгер вахий түшпөгөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен билбейм деген. Мага бул боюнча вахий түшкөн эмес деген. Субханалла, элестетиңиздер.
Күндөрдүн биринде бир адам келип сураган: "О Аллахтын элчиси, Аллахка эң жакпаган жер кайер?" депчи. Мен билбейм деген. Мен сурап көрөйүн деп Жибрилден сураган. Анан Жибрил айткан: "Мен де билбейм, Аллахтан сурап көрөйүн" деген. Анан Аллах тааламдан вахий келген, анан берген. Жер бетинде эң жаман жер бул базар депчи мисалы. Көрдүңбү, бир жөнөкөй маселе. Базарда баягы бүт алдагандар, ызычуу, шайтан урологон көп ызычуулар бар да. Ал эми карапайым адамдарда жанагынтип ушундай бир дискуссияга түшкөн, кенен сүйлөнгөн тармак болуп калбаш керек дейм. Белгилүү. Ал эми мурунку адамдарда ушул жахилиянын бир кадамдарынан деп билиңиз. Ушинтип адамдар жолдон тайып кеткен экен. Эгер мен дагы билбей эле сүйлөй бере, билбей эле талаш тартыша бере турган болсом, мурунку адамдар кандай адашууга түшүп, Аллахтын акыйкатынан алыстап кеткендей, мен да алыстап кетет турбаймынбы деп сак болуш керек. Элестетиңиз, жашоо жөн эле сиздин атыңыздан эле сиз айтпаган сөздү айтты бул, же айткан сөзүңүздү айтпады бул деп кандай талашасыз, тартышасыз, тарынасыз. Эми элестетиңиз, Аллахтын атынан сүйлөй турган болсоңуз, кандай жоопкерчилик. Андан кийинки дагы мурунку адамдардын дагы бир адашууларынан Аллахтан түшкөн аяттарга бирине ишенип, бирине ишенбегендиги, бирине бирин кагыштыргандыгы. Мына ушундай жол менен да алар таанылган. Ошентип Аллах тааламдын жакшылыгынан айдалган. Алла таалам айтат: "Афатуминуна би ба'дил китаб ва такфуруна би ба'д". Силер эмне китептин бир жерине иман келтирип, бир жерине капырчылык кыласыңар? Ошол китептин кээ бир жерлерине ишенет, мактайт, даңазалайт, карманат. Ошол эле китептин кээ бир жерлерин арам дегенин адал деп көрөт, адал дегенин арам деп. Же толук ишенбе, же толук ишен. О адамдар исламга толук киргиле дейт Алла таалам. Удхулу фис-силми кафа. Бул оюнчук эмес. Берин кабыл кылам, жакты, берин кабыл кылбайм, жакпады. Фама жазау ма яфалу залика минкум. Кимде ким ушундай жолду кармана турган болсо дейт Алла таалам аяттарда, ал шор болот бул дүйнөдө, акыретте да. Андан кийин акыретте азапка ыргытылат дейт. Алла сактасын. Бакара сүрөсү 85-86 аяттарды окусаңыздар болот. Мына ушу бүгүнкү күндө да кээ бир адамдар мен мусулманмын, момунмун, имандымын деп өзүнүн напсисине жаккан жерлерди карманып, анан напсисине, каалоосуна жакпаган жерлерди таштап, анан философияларды издеп, бир жахилдердин сөзүн алып келип, мына бул жерде айтып атпай, бул деле адал экен го. Ал эмне максаты? Ошонун арам экенин уккандагы адал деп жүрөгү тетир айланып калган адамдардын сөзүн таба калса, заматта ошого шылтап бирдеке болсо өзү жооп берет. Мен главное ушуну адал деп айткан адамдан таптым деп алгандар бар. Напсиңе жагабы, жакпайбы, кабыл кылыш керек. Эми баягы напсиге деген адамга кээ бирлер мисалы музыканы алып алган, кээ бирлер дагы бир нерсени баштап алган, адал деп кийин билет да аны туура эмес экенин. Анан ошону таштай албай жүрө берет, Алла сактасын. Анан ал жүрөк ушинтип катып көбөйөт кадимкидей. Бакара сүрөсүндө 87 аятта Алла таалам айтат: "Афа куллама жаакум расулун бима ла тахва анфусукум истакбартум фафарикан каззабтум ва фарикан тактулун". Ар бир пайгамбар, элчи келген сайын ошонун сөзү, кадамы силерге чакырыгы напсиңерге жакпаса, текебер болуп кабыл кылбадыңар. Текебер болдуңар дейт, жүз буруп. Жаккан жерин кабыл кылат, жакпаган жерин уже артын салат да. Бириңер жалганга чыгардыңар, бири тобуңар болсо, керек болсо өлтүрүп салдыңар ал пайгамбарларды. Мунуку коомдорду айтып атат, мына ушундай кадамдарга барган. Бул бизге сабак болуш керек. Аллахтын элчисин алып келгенин бардыгы, ар бир буйругу бизге жакшылык. Ар бир тыйыбысынан тыйылбасак, анда бизге бале экен. Ошон үчүн Аллахтын элчиси эч бир жакшылыкты калтырган жок, жеткизбеген, эч бир жамандыкты калтырган жок, эскертпеген деп мындай ар бир мусулман адам жүрөгүндө сезиш керек. Акылым жетпеши мүмкүн, менин мээм жетпеши мүмкүн, балким түшүнө албай мага азыр жакпагандай болуп ыңгайсыз болом. Бирок алхамдулилля ал нерсе сиздин кызыкчылыгыңызга, сиздин жакшылыгыңызга себеп болот. Бирок аны жалганга чыгарып, жокко чыгарып, таанып, бурмалап, адашкан адамдардын кептерин издеп, ошолорду маска кылып көргөзүүдөн Аллах сак болуш керек. Мына ошентип мурунку адамдар адашкан.